Assalamu alaikum dostlar. Kutman geç, Baku'dan salam. Biz hazır Kaçmas'ta pitomnik bактабыз. Бұл жерде гиластар үчүн мына ушундай тамырлар жетиштирилет. Бұл жерде гизели 6, гизели 12 жана ошондой эле максима тамырларды мына ушинтип агротекстил менен ушундай подвойлорду жетиштирет экен. Булар жаңы эле тегилиптир. Эми гана тегилген бир карыштык тамырлар. Мына ушундай лабораториядан чыгат, алып келип отургузат, тамчылатып сугарып, август айында ушулар кеминде жарым метрге жетип калат. Дагы 30 сантиметр өсөт мыналарчы. Булар өсөт дагы. Август айында мына ушул жерге пилт салынат, көз салынат. Анан жаңы сорт пайда болот. Жаңы министр келип, бизди азыр сүйүнүп аткан бир жакшы жери бизге дагы ошол лабораторияны курайлы, инвитроны ачайлы дегени бизде азыр сүйүндүрүп турган нерсе ошол. Анткени эгер бул лабораторияда чыкпаса, биз өзүбүз жасай турган болсок, биринчиден жасай албайбыз, жасаган чагыбызда дагы бактерия түшүп калуу коркунучу көп болот. Ошондуктан муну мамлекет колго алып жардам бере турган болсо, Кыргызстанда какырап жаткан жерлердин баардыгына сууну чыгарып, көлдү салып, тамчылатма сугаруу менен ушундай интенсивдүү убактарды кылсак болот. Эмне үчүн болбосун? Адам кылганды адам кылат негизичи. Азыр биздин аксап аткан жерибиз ошол. Азыр ар бир ушул тамыр бизге жетип барышы менен 80 сомдун, 90 сомдун, балким ишкерак болсо арзан 70 сомдон түшүшү мүмкүн. Башка жолубуз жок. Бизде дагы бир минус жери, эгер ушуну алып барып койсок, бизде ысык болгондон же болбосо чегирткеге жедирип алышыбыз мүмкүн болуп атат. Питомникчилер мына ушундай ишти колго алсаңыздар болот. Тамырды алып келип, ишеничтүү бактан, эне бактан алып, инструкциясын сактап, көчөт чыгарып берсеңиздер болот. Биз азыр ушул плантацияны көрүп чыгып атабыз. Жаңы гана тигилиптир. Мына өрөктөрү жаңы бак. Буюрса буларды эне бак кылат экен. Булар шафтал үчүн гарнем экен. Гарнем, evet. Nektarin şaftalı için. Бул августта улайсыңарбы? Көз саласыңар. Bir ayda bu yetirir mi? Bir ayda metrге чейин жетет да бул өсөт. Tiri dağı. 2 gün bundan kabak ekili. Bul dağı. Булар диткенибизге 2 күн болду дейт. 2 gün mü? Ben size zan geldim. Direkt görüntülü. Hemen günü dikin. Лабораториядан туугандар. Bunlar Gresya'dan geldi. Мынке. Onlar yolda Мына stres ушундай yaptılar. Burada beş. ушундай не болот. Güzel değil. Аны алып келип Karnemden отургузушат. Ушул коробкаларда келет ящиктерде. Ушулда келет, стресс алды дейт, азыр 2 күн болду. Nagraspan. Чөп чыгарбаш үчүн да. Kara plyonka olur bizge kulmuyka. Yok bu daha yakıştı. Bul jakşı. Бул аба өткөрөт, суу өткөрөт. Bu pahalı. Plyonka ucuz. Kulmuyka atigat. Bu aşağıda nem saklıyor. Üstü beyaz olduğu için günü de eksetiyor. Görsek bak. Жерлери ташы жок биздин. Кара топурактуу жерлер экен. Gresya. Булар ушуларды гарнемдин бардыгын ушул лабораториядан, Gresyadan mı geldi? Грециядан алып келиптир булар. Gel bana kardeşim. Ha burada hala gezdiriyor. Руслан, Sağ ol. Руслан, кел. Ya yaxşı oldu. Geldi bakacak güzel olan. Кел эми алым сабак кылайлы мына. Булар Грециядан алып келиптир буларды. Алып келип, эми клубнай тиккенде эле тигип койгон. Эртең августта улайт. Анан кийинки жылга буюрса бул көчөт болуп калат. Ушуну Кыргызстанда уюштуруу боюнча чоңдорго же болбосо элге же бир бизнесмендерге кайрылуу катары кандай дейсиң? Bunu adam bulgan adam kılat. Çıtaça. Ооба. Bunu kılışıyoruz gerek. Ооба. Bizde de ona bu Yedele kabakta da var. Kadimkile jerge bu gorda alıp tur kupun ekkenlerden. Bunlar ekken. Şimdi mesela yürüyen olsak, yolcu olsun, azıktan durursun, düz olgan olsa bile bizle göğütüp
Мына биздин өзүнүн көчөтчүлөрүбүз бар. Алар үйрөнүп алган болсо кыргыздар вообще эле муну өздөштүрүп кетебиз. Сөзсүз. Питомник. Сөзсүз муну кадамжайлыктар Целый союзга жеткирип берип аткан питомник азыр эми карап коем Мына акыбалы. Биз $500, $1000 жол кira кетирип атайын келип ушундай үйрөнүп кетип атабыз да, мисалычы. Ооба. Үйрөнүп кетип атабыз. Буну сөз өзүбүз кылышыбыз керек. Мамлекет деңгээлде, башка деңгээлде кылып. Муну кылбасак да бой калды да. Сыртка уже $1 миллион чыгып атат. Эмечи? Ооба. Көчөт сатып алышыбызчы. Ооба. Бул бир эле компанияныкы да. Мына сырткары канчасы бар? Сыртка канчалган акча кетип атат. Ооба. Өтө тездик менен ушул ишти биз башташыбыз керек. Ооба. Эгерде багбанчылык деген департамент ачылып калса, министрден суранып кетет элек, урматтуу министр Эрлис мырза. Мынакей. Бул негизи биздин өлкөдөн чыгарса боло турган нерсе, кылса боло турган нерсе. Азыр бизге окшогон жүздөгөн ишкерлер мына ушул үчүн лабораторияга канча мамлекеттерге барып атышат, канча сортто ошол жактан тартып алып келип атышат, канчалаган акчалар сыртка чыгып кетип атат да. Бул көчөтчүлүктү Кыргызстанда өзүбүздө уюштурууга сунуш этип кетет элек. Көңүл буруп койсоңуздар, ушуга бөлүшүп койсоңуздар ушул видеону. Эң эле адди деп коет го өзбекче. Эң эле жөнөкөй нерсени мына ушуну чыгарышыбыз керек. Сиздер менен Багыстыр Кыргызстан каналы болду. Биз Бакуда агротурду дагы улантабыз, дагы көп видеолорду чыгарып турабыз. Биз менен бирге көрүп туруңуздар туугандар. Комменттер жазыңыздар, эмнени айтып атабыз, эмнени айтпай атабыз. Жазып коюңуздар.